2007 жылдын 19 ноябрь күнү бүткүл дүйнөлүк Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын реализациясынан 19 ноябрь күнү жол кырсыгынан каза болгондордун эскерүү күнү болду. Бул Баткен шаарыбызда саат 10:00 Баткен шаарыбыздын Жоомарт Бөкөнбаев аттагы 8 класстын окуучулары, жаш инспекторлор менен биргеликте саат 10:00 1 мүнөттөгү тыныгуу башталып, андан кийин Баткен шаарыбыздын айдоочуларына жана жашоочуларына жол кырсыгын алдын алуу жана болтурбоо максатында түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүп, ошол акциянын жүрүшүндө жаш инспекторлорубуз жол белгилерини чийип, ошол боюнча түшүндүрүү иштери жүргүздү. Адамдарга жардам бергим келет. Акыркы моменттерде жол кыймылында кылмыштар көп болуп атат, көп адамдар өтүп кетип атат. Ошон үчүн айдоочуларга айткандарым жол эрежесин сактап, жолдо жүргөндө көп скорость көп көтөрбөй дегендей. Ошон үчүн көп эле балдар в последнее время ата-энесиз калгандар көп болуп атат. Ошого мен айтарым айдоочулар сурайт сиздерден жол кыймылын сактап, жолду этияттап жүрүңүздөр.